Урматтуу Алмазбек Акынжанович, ушул жылдын 24 февралында президентибиздин жакшы жарлыгы чыкты. Үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду акыркы сапарга узаткандагы үрп адаттарды жакшы бир тартипке салуу жөнүндөчү. Бүгүнкү күндө жерде жергиликтүү органдар иш алып барып жатат, ушунун иштерин. Бирок бирдиктүү жакшы механизм жок да. Ар ким ар кандай кабыл алып атат. Ошон үчүн менин сизге сунушум, ушул жарлыкты жакшы ишке ашыруу үчүн бирдиктүү бир механизмдер иштеп чыксаңыздар, элдерге жакшы түшүнсөңүздөр. Экинчиси, бир түз байланыш линиясын ачасыздарбы? Мына милиция кызматкерлеринде ар бир райондо жакшы мына көчмө кабылдама автоунаалары бар да. Ошолор менен ишти алып барып атышат. Ошол менен чогуу жүрүп дагы бир сыйра жакшы түшүндүрсөңүздөр, мен ойлойм бул жарлык жакшы ишке ашат да. Азыр көбү түшүнбөй атат, бирок кийин бардыгы туура кабыл алышат. Бул биринчи сунушум сизге. Экинчиси, мына азыр Украина менен Россиянын ортосундагы куралдуу кагылышуудан бир кандай чоң катаал санкциялар Россияга берилип жатат. Анын негизинде бир канча чет элдик Россияда ишканалар жана мекемелер жабылып жатат. Ал эми биздин жарандар, 1 миллионго жакын жарандарыбыз жашайт Россия мамлекетинде. Азыр ишсиз калууда да. Эгерде ошолордун жарымы азыр бияка келсе, иши жок, жумушу жок. Биз алар каяктан жумуш таап беребиз? Ошон үчүн сиздерге сунушум, азыртадан алдын ала бир жакшы ар тараптуу карап туруп жакшы алдын ала иштер жүргүзсөңүздөр. Алар келе башташпадыбы? Эгерде куралдуу кагылышуу узарып кетсе, алар келишет барды өз ата мекенинечи. Алар келсе каяктан жумуш табышат? Ошого жакшы ошо сунушту кабыл алып иш чара көрсөңүздөр. Экинчиси, мына мен бир канча кесипчилерим жакшы суроолорду берди. Мына доллар менен кредит алгандардын абалы кандай болот бүгүнкү күндө? Ошо боюнча карап чыгышыңыздар керек. Анан акыркы сунушум, биз жаштарга жакшы көңүл бурушубуз керек да, Алмазбек Акынжанович. Мына мамлекеттик ипотека боюнча, компаниялар боюнча, мына биздин бир канча жаштарыбыз азыр бардык сыртка кетип калышты. Жакшы кадрлар кетти, врачтар кетти, педагогдор кетти, юристтер кетти. Алар менен сүйлөшкөндө айтат, эгерде биз мамлекет тарабынан үй салып берсе, мына ипотека менен, биз көбүбүз кетпейт элек дейт. Эң биринчи билесиз, адам баласы эмне керек? Бул үй бүлөсүнө бир жакшы үй керек. Ошон үчүн ушул боюнча канча акча каражат бөлүнүп жатат ипотекага, ушуну жакшы көңүл бурсаңыздар. Рахмат.